Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, адаттагыдай эле таңкы эфирибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыз, бизде сонун коногубуз бар деп айтып өттүм эле. Анткени биз аракет жасайбыз дайыма ден соолукка байланышкан конокторду чакырууга. Бүгүн бизде мына ушундай биздин айрыкча балдарыбыздын ден соолугуна кам көргөн, ошол эле учурда бизге азыр өзүнүн жакшы кеңештерин айта турган коногубуз бар. Ал ким деген болсоңуздар, жаш балдардын укалоочусу, массажист Нуриза Эрматова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келиптирсиз. Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык. Атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн рахмат айтабыз дагы. Эми жаш балдардын укалоочусу деген деле биз кайсыл ооруларды алып барышыбыз керек, жакшы биле бербейбиз да. Аны жаш балдарды дагы ушул массажга алып барат бекен деп көпчүлүк учурда маани бербейбиз. Негизи жаш балдардын укалоочусуна кайсыл убакта барышыбыз керек? Эмне болгондо барыш керек? Негизи профилактика түрүндө дагы 1 жашка чейин жаңы төрөлгөн бала төрөлгөндөн кийин 2 айдан баштап 1 жашка чейин жок дегенде 10 күндөн 3 курс алып коюш керек. Бул профилактика түрүндө. Эмне дегенде бала жаңы төрөлгөндө эненин ичинде жатат го, эненин ичинде жатканда ал жерде мындайча айтканда орун аз го, мындай тар эмеде жаткан үчүн напряженный мындай тонус абалда төрөлөт да балачы. Анан ошону ушалап биз кан жүрүнү ылдамдатып, нормальный мышечный тонус калып келебиз да, мындайча айткандачы. Бул профилактика түрүндө. Анан болот кээде төрөт оор болгон болсо же боюнда бар да энеде какой-то бир проблемалар бар болсо, баланын развитиясы кичине кеч калышы мүмкүн да. Ошол учурда анда уже көбүрөөк массаж керек болуп калат. Мисалга отурушу кеч болот кээ бирки балдардын басышы кеч болот. Же болбосо уже негизи нормада 10 айдан совсем болбоду дегенде 1,5 жашка чейин бала басыш керек да. Ошондой эмелерге көңүл буруш керек. Кеч оодарылышы мүмкүн, же болот балдар болот кээде 5-6 ай болсо деле башын кармабайт да. Ошол учурда көңүл буруш керек. Биринчи невропатологко барып көрүнүп, профосмотр деп коет, 2 айда ошону өтүп туруп, анан массажга келсе болот. Демек, жаңы төрөлгөн умуркайга дагы массаж жасалат эгерде 2 айдан баштап уже. 2 айдан баштап массаж жасалат. Анан кайсыл оору менен көбүрөөк кайрылат ата-энелер сизге? Дисплазия, гипертонус, кривошея, ушундай сыяктуу оорулар менен кайрылышат. Эми сиз азыр айтып өттүңүз да, башын жакшы кармай албаса дагы массаж алыш керек деп. Массаж жолу менен эле ошол башын жакшы карматканга жардам берсек болот демек, э? Ооба, эмне дегенде башын жакшы кармабаган бул дагы мойнундагы булчундары бош, слабый болушу мүмкүн да, же наоборот тырышкан абалда болот да. Бала төрөлүп, кыйналып төрөлөт да, кыйналып төрөлгөндө ошо башын жакшы кармай албайт да, же гипоксия деп коет. Бала төрөлгөндө баланын мээсине жакшы кислород жетпей калат. Ошодон улам дагы бала башын жакшы кармабайт, анан развитиясы кеч болот. Массаж кылганда массаж бул биринчиден кандай десем, неврологиялык жактан дагы таасири аябай жакшы да. Баланын мээсине жакшы таасир берет. Массаж аркылуу мээге кислород жакшы жетет, сразу кан жүрүп, булчундары иштеп баштайт да. Бир 10 күн ичинде аябай сонун бир жыйынтыкка жетсек болот да, массаж аркылуу балдарга особенно. Сиз айтып өттүңүз, өз убагында эмес, кеч баскан балдарга дагы деп. Анан бул массаж кандай жасалат? Буттун булчуңдарын ойготуп иштетип бергенге жардам бересиздерби? Ооба, бала кеч басканы бул булчуңдары слабый, бош болгондуктан болушу мүмкүн. Анан дагы бирден бир себеби бул тазобедренный сустав жакшы өспөй калган болушу мүмкүн да. Аны рентгенден билсек болот. Ортопедке барып, рентген кылып, анан негизи направление беребиз. Ошо рентгенден карап туруп, анан уже карайсыз. Если рентгени начар чыкса, ошо сустав жакшы өспөй калган болсо, анда уже только массаж эле эмес, физлечение дагы кошуп жасайбыз. Баспаган баланын ошо булчуну слабый болот. Если тазобедренный суставда проблема бар болсо, анда уже 1 курс эмес, 2-3 курс керек болуп калат. А если жөн эле просто слабый болгон болсо, анда 1 курс эле жетиштүү болот. Эми биз баягы кеч баскан балдарды айтып атабыз да, массаж жасаш керек деп. Ал сиз айткандай 1,5 жашка чейин бала басыш керек экен. Бирок сизге бир баспаган 3 жаштагы, 4 жаштагы балдарды дагы алып келип, анан жакшы жыйынтык берген тажрыйбаңыз да барбы?
Ооба, тажрыйбам да көп. Негизи если балада эч кандай проблемасы жок болсо 10 ай, 1 жаш, 1 ай, 2 айда эле уже басып кетет да. Балдар болот 1 жаш 4 ай, 1 жаш 6 ай, 1 жаш 7 ай, 2 жаш дегенде келгендер болот. Ал ошо бала эми басайын деп аракет кылат, бирок баса албайт дагы, жыгылып кала берет да. Бул ошо булчундары слабый, буттары бош болгондуктан болот. Анан массаж кылганда кадимкидей мындай булчундары бекемделип, иштеп эметип калат да, бала мына жакшы басыпчы. Анан бул жакта бир суроо келип тур мага, эми массаж жасаганда бала ыйлайбы, оорутабы денесин дейт. Массаж жасаганда бала ыйлайт, анткени особенно биринчи жолу келгенде балдар ыйлашат, 2 айындачы. Эмне дегенде, аябай баланын денеси мындай тырышкан абалда болот да. Ошо тырышкан эмени биз ушалаганда жазыш керек болот. Ошону жазганда кадимкидей аябай катуу ооруйт. Анан кээде болот чоңураак балдар деле ыйлашат, ал ошо баланын кандай десем, мурдаракта алып келбеген үчүн, ал ошо тонус менен төрөлгөндөн баштап ошо жүргөн болот да. Анан ошону массаж кылганда кадимкидей денеси ооруйт. Денеси ооруйт, бир 5-6 күн ооруйт да. 5-6 күн ооруйт. 5-6 күндөн кийин кадимкидей баягы гипертонус кетип баштайт, напряжение кетип баштайт, анан уже бала көнүп калат. Демек биз балдарыбызды массажга алып барганда балабыз келип ооруду десе, же болбосо ыйлаган угуп бул массажга алып келип кайра оорутуп алдым го дегенден алыс болушубуз керек экен, Ооба, бир аз кичине чыдап коюш керек. Бул наоборот жакшы болот да, баланын иштебеген жерлерин иштетип эметет да. Себеби көпчүлүк учурда угуп калам да, эми балалуу болгондон кийин бул темада дагы сөзсүз сүйлөшөт да, айымдар чогулуп калганда. Анан кээ бир жерлерден угуп калам да, массажга алып барсам анан баламды кайра оорутуп алдым, анан денеси оорутуп деген учурлар дагы, айымдар дагы бар да. Сиздерде дагы барбы, кездешсе керек? Ооба, көбүнчөсүнө кездешет. Мисалы азыр мага жашы чоңураак эле кыз келип атат, мектепке барат ал. Алар деген мен ойлойм, мен өзүм жеке оюм боюнча бул 2-3 айлык кезинде кривошея болгон да, моюнда проблема болгон. Бирок ошол кезде мамасы айтып атат, массаж назначение беришкен, бирок биз көңүл бурган жокпуз дейт. Эмне дегенде, массаж жок эле чоңойгонбуз деп атпайбы? Үйүндөгүлөр дагы массаж жок эле чоңойгон эмне кереги бар депчи. Анан бул кыздын көзү кышайып баштап тур да, косоглазия деп коет. Косоглазия болуп, анан ортопедке алып барса, косоглазиясы бул артынан экен да, то есть сколиоз болуп кетти. Сколиоз болуп, моюндагы кан тамырлар кысылып калып, көз да кышыйып кеткен да. Анан азыр массаж кылып атабыз. Массаж кылып атканда ыйлайын дейт да, чоң эле кыз ооруйт. Анткени бул жакта моюн жактары, арт жактары кадимкидей мындай тырышып турат да, напряженный болуп турат. Бул уже кичинесинен бери бар да. Демек, катып калган сөөк. Ооба. Аны кайра оорутуна келтиргенге сизге дагы көп убакыт кетет, күч кетет экен, Азыр биринчи жолу атам, ошо моюнунан кичинекей мезгилде сколиоз болуп, анан көзүнө башта ооруйт, баш ооруйт, көз кышыйып кетет. Анан подростковый возрастта особенно билинип баштайт да, бала чоңоюп баштаганда кадимкидей моюн эмелери кысылып калат дагы, зрениясы начарлап баштайт, баш оорулар башталат. Ага чейин билинбеши мүмкүн экен, анан өткөрү куракта көнгөн эмеде жүрө бересиң да, өзүң абалда эле нормально деп чечинтирип, бирок көбүнө карасаң, көбүндө эле осанкасы менен проблемасы бар да. Сколиоз көптөрдө бар. Анан ошо сколиозду дагы массаж менен ордуна келтирсе болот. Массаж менен, анан физлечение менен, негизи 1-2 курс массаж жасайбыз, ошо массаждан кийин кадимкидей түзүлөт. Бирок ошо түзөгөндөн кийин ошону бир калыпта сактап калыш үчүн сөзсүз бир нерсе менен алектениш керек да, бир спорт менен машыгуу керек, мындайча айткандачы, хотя бы для себя жумасына бир 3-4 жолу жарым сааттан жок дегенде ошону поддерживать этип туруш үчүн. Эми укалоо менен биргеликте физлечение дагы кошулат экен да, ичинде эмнелер бар болот? Мен иштеген жерде, клиникада бизде электрофорез бар, анан магнит бар. Электрофорезге мисалга ал электрофорезге дары коюлат, аны кожага коюлат, кожа аркылуу дары прямой кирет да, ошондо сөөккө денеге жетет. Ооба. Анан сиз айтып өттүңүз да, массажы жок эле чоңойбодук беле деп маани берген эмес деп. Ушу бизде айымдарда көп болсо керек, көңүл кош массажга, массаж менен аягып кетмек беле деп анан кеч келгендер көп окшойт. Негизи азыркы жаш апалар наоборот балдарына аябай көңүл буруу, мындай кызыгышат да, кантип караш керек, кантип эметиш керек, мындай кызыгуу бар да. Мурдагы энелер
каршы да, мындайча айтканда массажгачы. Мен массаж жок эле чоңойтуп койгом. Дарыгерге да алып барган эмесмин. Каяктан таап алгансыңар силер? Мына жакшынакай эле турбайсыңар деп көп айтышат да. Мен чоңураак аялдарчы. Мен буга айткым келет. Чоңдорду деле көбүн текшерсең, проблемалары бар. Майтаман көптөрдө бар. Майтаман бул ушу төрөлгөндөн баштап эле болгон эме да. Мисалга чоң кишилер бар, бутун учу менен басат. Бутун учу менен басканын себеби дагы бул бутунда бутун булчундары напряженный болот, ошону улам бутун учу менен басат. И адам чоң киши получается постоянно ошондой напряженный абалда басат дагы бат чарчайт да. Если бут менен эле проблема болсо, ал сөзсүз осанкага дагы таасирин берет. Жалпы тулку денесине терс таасирин тийгизет. Сүйүнүчтөмүн. Анткени жаш энелер сиз айткандай эле баласы ооруса оорубаса дагы атайын массаж алышым керекпи деп сизге келген айымдар көп экен. Анан майтаман деп калдыңыз. Ошол бала ымыркай кезинде эле биз массаж жасасак майтаманды алдын алган болобузбу? Алдын алсак да болот. Негизи бала жаңы төрөлгөндө мисалга 2 айда биринчи массаж башталат. Баштаса ал батыраак айыгат да, бала эмне деген ал кичинекей болот. Анан булчундары жумшак, сөйөктөрү жакшы эме боло элек болот дагы. Лечение кылса, жаш возраст кичинерээк балдар батыраак аягат да, чоңдорго карагандачы. Анан уже 14 жаштан өйдө өтүп калганда кичине оорураак болуп калат да. Аны түзөш үчүн мисалга проблемасы бар болсо. Даже майтаманды дагы, если 3-4 жашында мисалга майтаман деп диагноз койсо, ата-энелер кичине чуркап, ошо если ортопед физлечение жаса, физлечениясын алып, бут кийимдер жазышат, ошо бут кийимин кийгизип, физкультура жазышат, лечебный, массаж жазышат, ошонун баарын кылса 7 жашка чейин аракет кылып оңдосо болот да. Эми биз балабыздын ден соолугунда бир көйгөй таап калсак, анан укалоо керек болсо, биз жакшы, мыкты адисти, укалоочуну кантип тандап алышыбыз керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек? Биринчиден бул медициналык билими бар, ошого көңүл буруш керек. Анан опытына караш керек деп ойлойм. Анткени анан детский массажисттер эмеге аябай аккуратно иштеш керек деп ойлойм. Анткени мен көп укканмын, балдарды туура эмес резко тартып койгондон колун чыгарып алганчы. Анткени балдар аябай жумшак, назик болот. Катуу тартып койсоң, даже жетелеп баратып деле колун чыгарып алышы мүмкүн да. Анан бир мисалга сложныйраак приемдуклардын астын биз жакшылап булчундарды жылытып, кызытып алабыз, анан кылабыз да. Денени даярдап алып туруп, денени даярдап алып туруп анан кылабыз. Туура айттыңыз, медициналык билими бар болуш керек деп. Азыр окутуу курстары аябай көп. Ошол укалоочуларды дагы окуткан курстар толтура. Анан сиз айткандай ошол курстарды окуп алып эле, анан медициналык билими жок болсо деле массажист болуп, укалоочу болуп иштегендер дагы көп да. Демек, эң алгач биз медициналык билими барбы, жокпу деп ошого басым жасашыбыз керек экен, апалар. Анан кайсыл жерде иштейт? Мисалга балам, мен өзүмдүн жеке мисалга балам болсо, мен салон красотага алып барып массаж кылдырмак эмесмин да. Аны лицензиясы бар, мындай медициналык учреждение, мисалга клиникада же ушундай центрде жасатыш керек деп ойлойм да. Ушундай эмелерге көңүл буруш керек. Анан болот, мисалга массаж кылып атсаң, массаждын противопоказаниялары бар да. Мисалга кээ бирге балдар болот, судорога болуп кетиши мүмкүн да. Ошондой абалда мисалга медцентрде болсоң жардам бере турган дарыгерлер болуш керек деп ойлойм да. Жеке оюм өзүмчү. Кайсыл ооруларга, кимдерге, кандай балдарга сиз айткандай массаж жасаса болбойт, укалоо жасасак? Эме башында суусу көп болсо, аны УЗИден билишет көбүнчөсүнөчү. Аны невропатолог биринчи карап туруп, мен ошол көбүнчөсүнө ата-энелерге айтам, назначение менен келиңиздер. Назначение жок болсо, жок дегенде башын УЗИ кылып келиңиздер депчи. Башында киста бар болсо, же болбосо жидкость суу бар болсо, тоже массаж болбойт да негизичи. Анан бул уже невропатолог дарыгердин көз карашына да, ал если уруксат берсе жасасак болот, если уруксат бербесе жасасак болбойт. Анткени бала судорога болуп кетиши мүмкүн да. Анан үйдөн өзүбүз ошол бизге дарыгер айтат да, сиз айткандай бала 2 ай болгондон баштап үйдөн массаж жасап башта дейт. Анан кээ бир педиатрлар балдар дарыгери толук көрсөтүп бериши мүмкүн, кээ биркилер массаж жаса эле деп коет да, укала балаңдын мутук укала деп. Өзүбүз үйдөн кантип туура укалоо жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек негизи?
ютубта видеолор көп. Уже жаңы бала төрөлгөндөн кийин эле, киндиги түшкөндөн кийин көбүрөөк гимнастика жасаш керек да балага. Анткени бала кыймылдай албайт да өз алдынчачы, анын движениясын өзү контролдой албайт. Ошон үчүн биз буттарын, колдорун иштетип, жакшылап гимнастика хотя бы жок дегенде 10-15 мүнөттөн күнүгө жасашыбыз керек. Жасабасак бала жата берет да, мындайча айтканда. Жата бериш аябай оор го, кан жүрбөйт. Ошон үчүн колу буттары мустак болот да алардын. Майды кандай май тандашыбыз керек? Биз азыр өзүбүз негизи эмени колдонобуз. Бюбхен деген фирманын масласын, детский масласын майын колдонобуз. Ошол май гипоаллергенный, бирок ага дагы аллергия болсо, анда детский вазелиновое масло менен жасасак болот. Если бала аябай аллергик болсо, энелер өздөрү эле аптекадан вазелиновое маслону алып, денесине сыйпап, акырындап ушаласа болот. Анан сиз айткандай кээде көрүп каласың да эми туура эмес массаж жасап, укалап, анан сөөктөрүн жылдырып алган учурлар да болот да. Үйдөн ушинтип өздөрү туура эмес жасап алып, анан сизге баргандар барбы? Негизи көбүнчөсүнө энелер катуу жасаштан коркот. Мен бул даже жакшы десем болот да, анткени ошентип чыгарып алгандан көрө акырын эле жасаган жакшы. Даже акырын эле монтип сылап, сыйпаганда деле кадимкидей кан жүрүү ылдамдап, мындай бала успокаиваться этип, мындай жакшы болуп калат да. Мисалы колубузду майлап алып туруп, анан баланын бутуна жөн эле мынтө беришибиз керекпи? Же мисалы айтат да эме деп, тескери жакка кылыш керек дейт го, ошондой болобу? Ылдыйдан өйдө ылдыйдан өйдө жакка кылыш керек. Сыйпайбыз, анын тизесинин чыканагын тийбейбиз массаж кылып атканда. Эмнеге? Ал жерде эме деп коет, лимфа узлы деп коет, ошолор өтөт. Ошон үчүн ал жерде колтуктун астын тоже массаж кылбайбыз. Чыканактын ичин, артын, тизенин астын, артын жасабайбыз. Ошо. Жаш энелерге кеңешкен, балдарыңыздарды, ымыркайыңыздарды, наристеңизди дейли укалап атканда чыканактын ичин, артын, анан тизенин ичин укалабайт экенсиздер, анан колтукту, Ооба, колтуктун астын тийбейбиз дагы. Мына ушул нерсеге этият болуңуздар демек. Анан эми сиздин тажрыйбаңызда сиз азыр айтып өттүңүз, мойнунан сколиоз болуп келген деп. Анан дагы кандай бир оору менен келип, анан сизден айыгып, ушунчалык кубанып, сүйүнүп кеткен учурларды айтып бербейсизби? Андай учурларбы? Көбүнчөсүнө баспаган балдарга келип болуп калат, анан баспай, анан массаж бир 2 курс массаж кылгандан кийин басып кетет да. Ал бала негизи кандай десем, оор неврологический оорулар жок болгон үчүн ушундай эме болот да. Анан оорураак болсо, анда көбүрөөк лечение керек болот. А так көп болот, мисалга жүрмөлөшү кеч болуп, же бала такыр башын кармабай келип, анан бир курс массаждан кийин башын кармап, эки жакка аударылып, жүрмөлөп кеткендер көп болот да. Сиз айтып өттүңүз, эми укалоодо денеси ооруйт деп. Бирок анан кээ бир балдар бар болуш керек, денеси ооруган менен бирок сизге барам, дагы мени алып бар дегендер. Ооба, кээ бирки балдарга массаж жагат. Ал эмеси гипертонус, мисалга спазм жок болсо, балдарга жагат да. Булчундары бош болсо деле массаж кылсаң, бала жата берет, жактырат көбүнчөсүн. Анан чоңураак балдар деле массажды аябай жакшы көрүшөт. Кичинекей балдар деле, ымыркай балдар, кээ биркилери массаж жактырышат, аябай жыргап жатат. Анан массаждан кийин кадимкидей бала эс алып, жакшы уктап калат да. Анан ата-энелер да айтат, массаждан кийин жакшы уктап атат, спокойный болуп калды, ыйлагана калды, тырышып, мындай ыйлактап, ошондойлор азайды деп ушинтип калышат да. Демек, бала ыйлак болсо, тынч уктабаса дагы биз массаж кылсак болот. Жакшы экен. Анткени сиз айткандай көпчүлүк учурда кичинекей балдар түндөсү жакшы уктабай чыгат, Түндөсүн жакшы уктабайт, анан ошо баланы бир нерсе беспокоить эткенден бала тынчсыздандырат. Тынчсыздана берет да. Жакшы экен. Ар бир эне үчүн ушул нерсе дагы маанилүү да. Кечинде баласы тынч уктаса, баягы тынчсызданбаса, эненин дагы көңүлү ток болот да. Анан түнү менен баласы тынчсызданса, ыйлактаса дагы кайсыл жери ооруп атат экен, эмне болду экен балама деп, же жообун таппайсың, же кайсыл жакка барарыңды билбей каласың да. Анан канча жашка чейинки балдарды сизге алып барса болот? 2 айдан баштап 14-15 жашка чейинки балдарды кабыл алам. Анан жаракаттан кийин дагы массаж жасалабы? Авариядан кийин кайсыл бир жыгылып калганда же денесинде бир жаракат алгандан кийин дагы?
Жок, травмадан кийин сразу массаж жасалбайт. Травмадан кийин биринчи лечение алгандан кийин, анан бир аз убакыттан кийин анан массаж. Бирок жасаш керек деген. Ооба, жасаса болот. Эми сизге ыраазычылык билдирем. Атайын мына ушундай убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Энелерге айрыкча жаш энелерге кеп кеңешиңиз болсо айтсаңыз болот. Энелерге кеңешим, бала төрөлгөндөн кийин сөзсүз көңүл кош мамиле кылбай, 2 ай болгондо баардык дарыгерлерден профосмотрду өтүш керек. Бала жаш болгондо, мисалга, любой эле бир проблемасы чыкса, бат лечение, мындай бат лечение болот да. Анан көбүнчөсүнө гимнастика жасоону сунуштайт элем. Анан дагы отура элек баланы отургузбагыла. Эрте отургузбашыбыз керек. Бала биринчи жүрмөлөйт, анан кийин өзү отурат. Анан бала бутунда тура албаса, баса албаса, баланы колунан жетелеп бастырбаш керек деп кеңеш берет элем да. Бастырбай эле койгула, бала өзү даяр болгондо өзү басат убагы келгендечи. Анан даяр эмес баланы бастырып кыйнаштын кереги жок. Даяр эмес баланы бастырганда тескерисинче биз кыйнап же бутуна доо келиши мүмкүн. Баланын буту даяр эмес болот. Мисалы, эрте отургузуп койсо, баланын бели каты элек болот, анан бала эрте эле бүкүрөйүп баштайт да, ошону уланчы. Туура айттыңыз. Көпчүлүк учурда көрүп калабыз. Балаң отура элекпи дагы деле. Отургузсаң болот, анан журкандарды эме кылып отургузуп коюшат. Баланын белине аябай зыян да. Бала, байкуш бала ушу даяр эмес болгондуктан монтип эңкейип, бүкүрөйүп отуруп калат да. Отургузсаң отура берет, бирок белине аябай зыян да баланы. Өз алдыбызча эле журкандарды ороп, балдарыбызды отургузбашыбыз керек экен. Анткени көп көрүп калабыз, Сиз айткандай, апалар көпчүлүк учурда дагы деле отура элекпи, биз монтип отургузганбыз. Бутуна тургуза беришет, анан жаңы төрөлгөн бала мен текшерип көрөм деп элечи. Ошону таканчыктап тургузган дагы болбойт. Невропатолог дарыгер ошону текшерет. Апорасы барбы жокпу экенин көрүш үчүнчү. Негизи ал баланы антип тургузган болбойт. Ал бала эми төрөлдү, ал бутун эмес, эч жерин кармай албайт да, даже башын кармай элек, бутуна тургузган зыян да баланын эмесинечи, ден соолугуна. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат. 5000ден ашык жаш балдарды укала жолу менен ден соолугунун калыбына келтирип берген экенсиз. Жаш болсоңуз дагы иш тажрыйбаңызда мына ушундай мол ийгиликтерди жаратып жаткан экенсиз. Сизге ыраазычылык билдирем. Ушул айымдардын, жаш апалардын балдарынын ден соолугун чыңдоодо өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Кадырман теле көрүүчү, биздин телеканалда жаш балдардын укалоочусу Нуриза Ерматова болду. Айымдарга кеп кеңешин берди. Ошондой эле эгерде балаңыз баспаса, отурбаса, өз убагында баспаса, анда сөзсүз түрдө укалоого алып барышыбыз керек экен, же болбосо 2 айдан кийин өз алдыбызча сөзсүз түрдө укалоочуларга кайрылышыбыз керек экен. Дал ушул укалоочуну кайсыл жактан издейбиз, кантип барабыз, каяктан табам десеңиздер, анда Instagram баракчасынан издесеңиздер болот. Андан сырткары телеканалга чалып, биз аркылуу дагы телефон номерлерин алсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен коштошобуз, кадырман теле көрүүчү. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Жазгүл Кылтайбердиева болдум.